Венеция көркөм биенналесинде Казакстандын улуттук павильону ачылат. 2 жылда бир жолу өтүүчү көргөзмө быйыл Чыңгуран айынын 20-сынан Бештин айынын 24 аралыгында өтөт. Эл аралык маданий иш-чарада атамекенди кылгалем чеберлери жер уюк темасында уникалдуу көркөм чыгармаларды сунушташат. Бул катарда дүйнөгө таанымал сүрөтчү Камил Мулашевдин эмгектери бар. Анын чыгармачылыгы асан кайгыны изеген жер уюк кыял эмес, улуу талаанын өзү экенин далилдейт. Италияга анын Жер жана убакыт Казакстан триптихинин 2 окшош эмгеги аттанат. Сүрөт өнөрүнүн чеберинин Ак чөл талаада жана Жаштык чак аттуу картиналары өткөн кылымдын 70-жылдарында тартылган. Ошол доордогу космос дүйнөсүн багындыруу менен казыналуу кен байлыктарын өздөштүрүүдөгү өлкөнүн жетишкендиктерин чагылдырган чыгармалар дагы эле актуалдуулугун жогото элек. Максаты Казакстандын дамыган мемлекет экенин көрсөтүү. Менин максатым Казакстан өнүккөн өлкө экенин көрсөтүү. Аны азыркы кездеги философия аркылуу көрсөтүү. Космос мунай газ өлкөсү экенин көрсөтүү. Чет эл үчүн Казакстандын жер байлыгын, ой байлыгын, билимин баарын көрсөтүү керек. Жер байлыгы, ой байлыгы, билимдиги баары сону көрсөтүү керек. Улуу талаанын боекторун дүйнөгө көрсөткөн Камил Мулашев быйыл да бир катар эл аралык өнөр иш-чараларынын ардактуу коногу болмокчу. Бул жумада атамекендик кылгалем чеберинин тандалма эмгектери Лос-Анджелесте дүйнөнүн белгилүү 40 атактуу сүрөтчүсүнүн эмгектери сунушталган беделдүү көргөзмөнүн төрүнөн табылат. Ал эми эмгектери буг айында өтүүчү Арт Дубай өнөр фестивалына аттанат. Бул айда Канн эл аралык кинофестивалынын алкагында тандалган эмгектер коюлат. Кийинчерээк жай мезгилинде казакстандык сүрөтчүнүн кайталангыс эмгектерин Германиянын искусство сүйүүчүлөр коому көрөт. Ал эми күзүндө бир катар эмгектер атактуу Луврда көпчүлүктүн назарына сунушталат. Казакстандыктар жарым кылым бою жасаган эмгектеринин эң алдыңкы үлгүлөрүн жылдын аягына чейин көрө алышат. Сүрөт өнөрүнүн чеберинин 80 жылдык мааракесине карата быйыл улуттук музейде жеке көргөзмөсү ачылат. Жаңа эмгекте ар жакка ар түрлүү эмгек. Мисалы Америкага бир түрлүү жумушчу берем. Италияга бир түрлүү, мына Дубайга башка бир түрлүү жумуштар жиберем. Ар кайсы жерлер үчүн ар кандай жумуш. Мисалы Америкага кандайдыр бир эмгегимди жөнөтөм, Италияга башка, Дубайга таптакыр башка эмгектерди жөнөтөм. Анткени ар бир жактын өзүнүн мүнөзү бар, өздөрүнүн эстетикалык табити бар. Эң жакшы сүрөттөрүм алдыда деп ойлойм. Менде көп ойлор бар. Менин азыркы ишим адамзаттын дүйнөгө болгон көз карашы. Жаңыча ыкма менен улуттук сулуулукту, маданиятты көрсөтүүгө аракет кылып жатам. Мен улуттук сулуулукту, маданиятты көрсөтүүгө умтулуп жатырмын.